Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Урматтуу тууганым. Ахвал эки себептен келет. Биринчиси күнөөнүн кесепетинен келген ахвал. Ал ахвалдан инсан тооба кылып, истигфар айтмай чача калбайт. Ошондуктан Аллах Тааладан кечирим сурап, тооба кылыш керек. Экинчи, күнөө кылбай, диндар, таква жакшы адам, бирок ал адамга да ахвал келип калды. Эмне себептен? Дүйнө акырет даражасы көтөрүлүш үчүн. Дүйнө акырет даражасы көтөрүлүш үчүн берилет. Эми келип жаткан ахвал сынообу же жазабы, Аллах Тааланын жазасы, орусча айтканда испытание или наказание дейт да. Эмне болгондо сыноо, кандай болгондо жаза. Эгерде ошол келген ахвал аркылуу инсан Аллах Таалага жакындап, дагы да таквараак, диндар болгон болсо, демек бул Аллахтан келген сыноо ал ахвал. Эгерде келген ахвал себептен инсан Аллах Тааладан алыстап кеткен болсо, Кудайды тааныбай, терс жолго бурулуп кеткен болсо, анда бул Аллахтан келген жаза болуп эсептелет. Аллах Таала ар бирибизди туура жолдон адаштырбаган болсун. Саламу алейкум.